Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу достор. Алатуу спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге 4 декабрь күнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн ACL лигасынын 133-чү эл аралык мелдешинин алкагында өткөн кыргызстандык Тилек Машрапов менен тажикстандык Мамуржон Хамдамовдун ортосундагы беттеш тууралуу айтып өтөм. Ал тууралуу алдыда кененирээк, ага чейин сиздер биздин каналдан алыстабастан видеого лайк басып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. 4 декабрдан 5 декабрга караган түнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында ACL 133 турнири орун алды. Анда жалпы 10 беттеш орун алып, анын алкагында 7-чи болуп, октагон ортосуна кыргызстандык Тилек Машрапов менен тажикстандык Мамуржон Хамдамов көтөрүлдү. 77 килограмм салмак чембирдигинде беттеш өткөргөн эки мушкер эрүүл алдында бири-бирине карата көптөгөн сөздөрдү айткан болчу. Демек беттеш өтө кызыктуу өттү десек болот. Анын үстүнө акыркы саясий кырдаалга байланыштуу Кыргызстан жана тажикстандык мушкердин ортосундагы беттеш чоң принципиалдуулукка да ээ эле. Ортодогу калыстын белгиси менен алгачкы мүнөттөрдө эки мушкер бири-бирине карата бутка туруу абалында бир топ мыкты соккуларды узатууга жетишти. Биринчи бөлүк ортолоп калган мезгилде Тилек Машрапов атаандашын биринчи клинчке кармап, андан ары партерге алып келди. Жана биринчи бөлүктүн аягына чейин каршылашын тургузган жок. Экинчи бөлүктө кыргызстандык мушкер кайрадан эле атаандашын алгачкы секундаларда эле канваска алып келип, андан ары толук 5 мүнөт бою Хамдамовду бир дагы жолу тургузган жок. Жана экинчи бөлүктү ишенимдүү турду утуп алды. Ал эми 3-чү жыйынтыктоочу раундда Тилек Машрапов тактикасын өзгөрткөн жок. Ошондой эле атаандашынын бутуна кирип, андан ары кейдж контролду жасады. Бул жолу дагы Мамуржон Хамдамов беттештин аягына чейин бутуна тура алган жок. Ал эми беттеш жыйынтыкталгандан кийин калыстар өтө чоң айырма менен жеңишти Тилек Машраповго ыйгарды. Ошентип бул принципиалдуу беттеште кыргызстандык мушкер тажикстандык атаандашын ишенимдүү түрдө утуп, ACL лигасындагы алдыңкы мушкерлердин бир тобуна жооп кайтарды. Анын арасында Георгий Кичигин жана Алибагов менен кез келген убакытта беттешке чыгууга даяр экендигин белгилеп өттү. Мына ушундай жагымдуу жаңылык менен бул чыгарылышты дагы жыйынтыктайбыз. Ал эми урматтуу мекендештер, кыргыз спортундагы акыркы жакшы жаңылыктарды айтып турууга дагы да болсо аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылып, видеого лайк баса кетиңиздер. Кайрадан кезгенче саламатта калыңыздар.